Саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Сиздер менен кайрадан мына эсиңдеби уктуруусу назарыңыздарда. Жуманын 5-күнү дайыма жума сайын чыгып келген биздин уктуруубуз жана Facebook көрөрмандар үчүн дагы атайын видео уюштурулган. Ал жактан дагы бизди көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып өтсөк, өзү гидрогеолог кесиби боюнча Тажибаев Бидилбек байкебиз жана жубайы мугалим жеке мектептин башчысы, өзүнүн жеке мектеби бар. Мектепке чейинки даярдык боюнча сабак берип мектепке балдарды даярдайт. Тажибаева Сыягүл эжекебиз. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Анда биз эми мындайда бардык учурда биз мындай балдарды аябай мындай бир жакшы окуса экен, мектепке барганда кыйналбаса экен деп мындай ушу колдон келишинче аракетибизди кылабыз да. Сиздин жеке мектебиңиз албетте аябай ата-энелер үчүн дагы, балдар үчүн дагы жакшы бир билимге болгон бир умтулуусуна түрткү болот деп ишенебиз да. Эми мектепке чейин биздин эсиңдеби деген баягы уктуруубуздун негизги өзөгү бул жерде ушундай балдарды тарбиялап жаткан үй бүлө. Мындайча айтканда эми байкебиз дагы аябай жакшы жардам берип, сизге колуңузга кол, бутуңузга бут болуп кошо баягы колдоп турат да. Байкебиз колдобосо сиз каяктан аны уюштурат элеңиз. Ошон үчүн сөз башынан болсун, баягы Кудайдын буйругусуз кумурсканын бутсунбайт дейт. Бардык жерде бардык нерсе Кудайдын буйругу менен гана ишке ашат да. Ошон үчүн эсиңдеби деп бизде тиги сиздердин жаш кезиңиздер, күлгүндө кезиңиздерден баштасак да, кандай болуп таанышып калдыңыздар эле, нике кайып деп коет эмеспи? Ошол кезден баштасак. Байке өзүңүз бир баштап бериңиз эми. Бидилбек байке. Чынын айтайынбы? Бул жерде эсиңдеби дегенде чындыкты айтып, анан кийинки жаштарга да үлгү катары мындай бир насаат иретинде. Меники илгеркиче жанагы адабият китебинде жазылгандай, кыргыздын акта салты боюнча үйлөндүк. Тааныштык. Ата-энем жактырып таап берген. Бир айылдан болосуздар же кантип таанышып калдыңыздар? Жок, эми бөлөк айылдан. Анан Кудай өзү алып келди биздин үйдүн дал түбүнө. Кошуна болуп калдыңар? Ооба. Үйдүн түбүнө ошо байкебиз бар эле, байкебиз аркылуу жеңебиздин сиңдиси болуп атат да. Конокко келген, ошол жерге жумушка иштеп калган, анан аны менин апам көрүп жакшы кыз экен да? Ооба, жакшы кыз экен. Бүлө болчу. Менин тилимди алсаң, жакшынакай кыз экен. Мен барып көрүп байкап келдим. Ушу кызды алып келди. Анан эки кылган жокмун, атам менен апам. Жактырган кызды алып берсемби деген ойдо жүргөн нерсе да бул. Ата-энеме жакшы караган. Өздөрү жактырып атса мейли дедим да, алып басып жолдош балдар менен ала качып келе бердик. Жок, ала качып, Эми мына Бидилбек байкебиз баягы оюндагысын ачык айтып тура ата-энебиз мына жакшы кыз экен деп тааныштырды. Ошон менен мына ушундай болуп калдык, үйлөндүк деп атпайбы? Кудай кут кылсын. Эми баары бир аял киши ошол учурдагы нерселерди мына бир жакшы тиги ийне жибине чейин эстеп калат да. Аял кишинин бул жагындагы эске тутуму аябай күчтүү болот. Ошон үчүн тиги Сыягүл эжеден да сурасак, кандай болуп тааныштыңыздар эле, анан кандай болду эле? Мындай Бидилбек байке анча-мынча үстүртөн айтып койду да. Тереңирээк айтып берсеңиз дагы. Мен деле ошо ата-энем айтып жүрчү, кайнаталуу, кайненелүү жерге баргыны, ал жерде сен эч кандай мындай зыян тартпайсың. Ата-эне деген бул өмүр бою жардам берет. Жакшы ата-энеге, жакшы ушундай жерге барсаң, анын баласы да жакшы деп айтып жүрчү да. Анан ошол жерге мен булардын айылын иштеп калганда, бул баланы сыртынан мен
баягы баамдап жүрсүз. спортсмен, мен көбүнчө мындай диплому бар, бир жерде иштеген ал убактачы. Анан өзүмдүн теңиме депчи, мындай апам айтып өтчү да, өзүң теңиңе бар деп, анан ушулардын баары мындай төп келе баштады да. Анан мындай үй бүлөсүн караштырдым, ошо мен эжем айтып атат, абдан мыкты үй бүлө, бир айылдын ушундай бир мыкты немеси деп. Анан мен ойлодум да, баягы апам айтканы ушундай туура келди. Эгер алып качып кетсе мен отурам дедим. Ушундай чечим чыгарып койдум да. Анан кийин туп-туура келди, мен оюмдагыдай диплому бар, спортсмен, жакшы ата-эненин баласы болгондон кийин мен эч каршылык көрсөткөн жокмун. Эгер сүйлөшсөк сүйлөшөлү, ала качып кетсе, ала качып кетсин, мен отурам дедим. Туура мен оюмдагыдай болду. Ошондой алып кетти, отурдум. 90 жаштагы тайнебиз жолук салды. Чын эле аябай жакшы жерге бардым. Бул таанышкандан канча убактында кичине сүйлөшүп жүрдүңүздөр үйлөнгөнгө чейин? Ошондо бир 2-3 жолу ошо мен жүргөн үйдө, эжем үйүндө бул бала келип бизге чай куюп, биз менен ошондо эжем тааныштыргысы келип чакырган экен да. Мен көргөндө эле мага негизи мындагы немеси жылдызы туура келди. Кандай туура келип калды. Ушундай мага жакты да. Турпаты, өңү түзү, бүттүк жагынан жакты. Аны мен ичимден эле ментип жакшы ала. Эгер немесе мен барам деп койдум. Бирок ошо мен айткандай болуп, ошо Кудай өзү жардам берип, мен оюмдагы болду да. Ала качып кетсин. Мен өзүм 26 жашта болчумун. Уже бой жетип калган кыз деген кыздын барар жери күйөө дегендей. Ундун барар жери тегирмен дегендей ушундай чечим чыгарып, ушундай болду. Жакшы, Кудай кут кылсын. Эми ошондо кайсы жылдары үйлөнүп калдыңыздар? Ошондо 86-жылы. 86. Эми мындай да баардык нерсени Кудай өзү мындай пландаштырып, Кудайдын баягы буйругу менен ишке ашат эмеспи? Анан мындай жаңы келин болуп келгенде бири-бириңиздер менен тил табышып, анан ошол бөлөк эле үйгө көнүп кетиш дагы оңой эмес да. Башка бөлөдөн келип эле, анан башка бөлөгө көнүү дагы мындай кичине бул дагы өзүнчө искусство да, кичине кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Ошого кандай кыйынчылыктар, кандай тоскоолдуктардан өттүңүз? Ошол чоң баягы тайнебиз 90-догу дедиңиз, жолук салды деп атасыз. Демек, а кезде кайненеңиз да жаш болгон, баары жашыраак кездери. Ошо кандай салт жагынан же болбосо үй бүлөдөгү ичиндеги бири-бирине болгон баягы эме болот го, тиги эрежелер болот го үйдүн ичиндеги. Ошолордон мындай кыйналган жоксузбу? Жок, мен эч кыйналган жокмун. Мен келгенде эле мен кайненеме айттым, мен үй сай албайм, нан жаап албайм. Дароо эле. Ушундай нерселерди айттым да. Эчтеке эмес, мындай үйрөнүп кетесиң деп. Мен жумушка кетерде мен кайненем ушундай жакшы жактары мен ушунчалык жакшы кабыл алды да. Эртең менен мен турганда анда газ бар болчу да, газга курдак жазап, кымызга набат, мейиз салып, мага даярдап отурчу. Жумушка баргынчакты ушуну ичип кет деп. Анан жумуштан келатканда жолдо күтүп отурчу. Мен автобус менен барып келиштечи да районго барып. Мен ушинтип эле мени утуп алды. Кайненем ушу жакшы жактарын, позитивный жактарын. Анан кийин мен да ойлоп коем, менде жалгыз балам бар, мен ошондой жасай алам. Мен эч кандай мындай бир неме жактан барган жеримен жакта мен мындай бир туура эмес жактарды көргөн жокмун. Жакшы. Албетте баягы сиз эми башыңыздан өткөн нерселерди өзгөчө баягы кайнеңиздин жакшы жактарын айтып атпайсызбы? Ошону балама көрсөтөм депчи. Эми бул дагы муундан муунга ошол келинди үйрөтүп алуу, баягы келин жаман эмес, келген жери жаман деп коет, Ошол келген жери жакшы болсо, кандай келин келсе дагы ошону ийге келтирип, эми мындайча айтканда, бир 20-нын тегерегиндеги кыздар эми бала эле да. Мындайча айтканда, толук кандуу баягы чоң киши боло элек, акырындык менен ошо үйрөнүп келаткан кездери да. Ошону бир буруп, оң жолго салып кетсе, бул
ийкемдүү кези дегеним да. Ошон үчүн бардык нерсени өзүнүн баягы ыгы менен алып кеткен жакшы болуш керек. Анан эми негизи айтылат го баягы эркек башчы, аял жардамчы деп коет. Ошол эреже, ошол нерсе сиздердин үй бүлөдө кандай? Кээ бир үй бүлөлөрдө эми кээ бир үй бүлөлөрдө тескерисинче да болуп калышы мүмкүн. Бирок ушул нерсеге келгенде буга кандай маани бересиздер? Мисалы, сиз өзүңүз байке айтсаңыз, Билбек байке, үй бүлөдөгү мындай бир жазылбаган мыйзамдар болот, биздин үйдө мындай эмес, мындай деген сыяктуу. Ушул жагына кыскача айтып берсеңиз. Эми эл болгондон кийин баары эле окшош эмес экен. Ар үй бүлөдө тартип бар башка. Мисалы үчүн жолдош балдарымдын үйүнө барсам, апасы башкарат. А биздин үйдө атабыз. Атабыз ушундай ачуулуу киши болчу. Апабыз жалбырактай ушундай жадыраган киши. Жумшак киши. Ушундай үй бүлөдө чоңойдук. Анан алган таалимди ата-энеден алгандан кийин ошол неме менен кетет. Ошону сактап да. Анан жанагы куш уядан чыкканда, уядан эмнелер суу чыкканда ошону алат дегендей, баары бир аккан арктан суу агат деп коет. Ошол ата-энелердин баягы таасири, алардын баягы үй бүлөдөгү жазылбаган мыйзамдары дегендей, ушунун баары сизге толугу менен өткөн экен да. Бул боюнча сиздер өзүңүз дагы бир кенен айтып берсеңиз, себеби мен жогоруда айткандай, үй бүлөдө бала чака, мындай бир тууган туушкан кыздар бар. Ушулардын алдында атанын орду, эненин орду кандай болуш керек? Ооба, атанын орду абдан чоң болуш керек. Ата деген, ата да бир үй бүлөнүн кичинекей биз мамлекетте үй бүлө ошонун башчысы ата. Biz öte atanın ordu'nu kadırlayız, sıylayız. Eğer sayılı baldarım men tartınıp koysa ataňarga aytam deyim. Tura mes çay berip koysa dele azızvant etem. Mağa tura mes çay berip atasыңар, ataňarga aytam dep. Negizi ata eşteke kılbasa dele atanın ordu'nu bildirip turuş gerek. Ata degen ata askartуу, er azamat, er jigit, ata degen erkek degen mekенди коргоочу деген ушундай нерселерди мен көп айтып турам. Өзүм мугалиммин да. А энен орду башка. Эне деген дайма атага жардамчы, көп нерсени мен атаңа айтам деп туруп айтпай эле мен. Карап тур атаң келсин, мен атага айтам деп туруп ага чейин эле мен бүтүрүп коём. Негизи биз ушундай үй бүлөдө ушундай нерсени алганбыз да, таалимдич. Ошол менен эле кетип баратабыз. Бул аябай мен ойлоп отурамда бул туура эле тарбия экен депчи, туура тарбия экен деп. Анан ушул балдарым бүттүгү кандай десем, жалгыз эле балам бар, ал да ыймандуу. Эртең менен турганда атасы менен учурашат, салам алейкум. Ушундайда негизи үйдө ар нерсенин өзүнүн ордулары болуш керек. Ар нерсени. Ооба, кыздарым да ыймандуу кыздар. Күйөө балдарым вообще жакшы. 3 күйөө балам бар, алар да жакшы. Анткени сен жакшысың, алар жакшы. Ушундай биздин үй бүлөдө негизи ушундай сүйүү, Кудайдын ынтымагы, биз ошого эч кандай нетпейбиз. Абайлоо менен биз кызмат кылабыз. Неберелер дагы ошол ыркка көнүп, ошол менен чоңоет да кийин дагы. Анан дагы бир окуя бар. Бир ушу жакшы жашап жүргөн үй бүлөдө баягы күйөөсү кайтыш болуп, анан аял аябай мындай акылгөй аял зат экен да. Анан күйөөсүнүн костюм шымын таза жууп бүтүктөп туруп анан төргүлүп койчу экен. Көйнөгүн, галстугун баарын коюп туруп, төргүлүп коюп, анан дайыма чөнтөгүнө акча салып койчу экен. Костюм чөнтөгүнө. Анан балдары баягы мектеп барчусу барат, же студенти баягы окуу жайына барат, анан апа акча бериңиз дейт. Эми акча керек болот да балдарга. Акча бериңиз дегенде эле тине атаң чөнтөгүнөн алып ал деп коет. Ошентип атаң чөнтөгүнөн алып ал, атаң чөнтөгүнөн дей берип, атасы өлгөнү деле билинбейт. Баягы мындайча айтканда, атанын жоктугун жоктотпой, атанын ордун өзү өтүп кетсе дагы атанын ордун ошончо сактап калган да. Бул демек ошол атаң чөнтөгүнөн алып ал дегенде бул жерде маселе акчада эле болгон жок. Маселе ошол атанын орду ошончолук экен. Атанын орду төрдө турганын балдарына дагы эле, себеби
балдарды эртең уулдар ата болот, кыздар эне болот дегендей, ошондо дагы эркектин ордун аларга түшүндүрүп берип атат да. Мындай учурлар, ушундай нерселерди мындай айта жүрсө кийинки муунга дагы бир сабак болот деген ойдо да. Анан негизи дагы бир жакшы сөз бар. Бири-бириңерди озуну урматтагыла дегенчи. Бул үй бүлөдө эми Белбек байке деле жакшы билет болуш керек. Үй бүлөдө баягы казанак кагышпай койбойт. Анча-мынча баягы кермир айтышып кеткен учурлар болот үй бүлө болгондон кийин. Анан ошондой учурда баягы бири-бириңди озуну урматта деген менимче ушул жерге айтылганда, кимиси биринчи баягы кадам таштап, коем ушул жерден токтотолу, кой минтпейли деп. Кээде аял кишилерди билесиз да, ушундай нерсе болуп кеткенде, таарынып, сүйлөбөй коюп, бир топко чейин баягы убакыт созулуп кетет. Ошол учурда ким биринчи кадам таштап, баягы ким биринчи элдешүүгө жол ачат да? Мен. Мен айтайын. Белбек байке айтып бериңиз, ана сиз чечмелеп бериңиз. Бу жагынан эми кандай десем, менин апам жана элде айтылып жүрөт го, келин эмне дейт, кайненесин суу аласынан дейби? Кайненин камырынан дейт. Кайненин камырынан дейт, кээ суу аласынан дейт. Анан ал сөзгө түшүнчү эмесмин. Азыр түшүнүп турган убак. Көрсө, булар ушу боло турган нерсе экен да, ошондой. Биздин үй бүлөдө биз бала кезде апам ошондой болчу да, кечириле атам баягы жетимчиликти көрүп, детдомду көрүп, тиякты көрүп, жөскө өсүп калган да. Апабыз болсо, атасы да бар, апасы да бар. Эрке бир үйдүн жалгыз кызы экен. Жанагы Айдаралы дегендин кызынын кызы да менин апам. Айдаралы Жөргөлөктүн. Ошонун жалгыз кызынын жалгыз кызы менин апам. Чоң таятаңыз болуп турбайбы? Ооба. Бул келин болгондо ушу тайынем үйгө айылдап келген. Тайынем жолук салган. Ошол Айдаралы Жөргөлөктүн кызы жолук салып атат да, ошондо. Жакшы. Мына ошондой. Анан кайненем да жакшы киши болчу. Урушуп кеткенде эле бул айтат, апам мен кайнен өзүнүн апасына айтып атат да кайнен. Ушу урушканда каз эле эки кургаганча эле таарыныш керек, анан орун коюш керек битке. Жарашканга деп эле айтып атчы деп анан бул баштайт. Анан кайненемди жакшы көрчүм да. Кайненем ушундай калбат, сонун келишкен жакшы киши болчу. Анан кишинин атын айтып эле эметкене токтоп калабыз. Кайра эле жарашып кетебиз. Күлүп тамашалап эле. Анда ушул боюнча сен өзүңүз дагы кененирээк айтып берсеңиз. Негизи үй бүлөдө болот, ачык эрке. Анан мен өзүм ошо кайненем сыяктуу аябай мындай ачык. Анан кийин мындай мен дальше уланып кеткенин каалабайм да. Эртерээк бүтүрүп. Эртерээк бүтүрүп. Анткени бизде мен кайненем көбүрөөк айтчу да. Неметипчи. Бир күндүк уруш канча күндүк немени алат депчи. Бир айлык ушундай бир жаман нерсени алат. Энергияны алат. Ошон үчүн бул жерде негизи Кудай да келбей коет деп көп айтчу мен кайненемчи. Ошон үчүн ушу мээмде эле турат да. Жанантип аракет кылгыла жарашканга. Ошону батыраак бүтүргөнгө. Ал эчтеке жакшы нерсе алып келбейт. Деп эле ошо кайненем ушул айтып берип, ушу мээме сиңип калганда, анан урушканда эле ошо апамдын ошо сөзү кулагыма келет да, анан кийин жок, бизге бат эле. Бат эле жазылат. Бат эле жазылып. Бат эле, эч кандай биз улантпайбыз. Даже бир 2-3 саатка да улантпайбыз. Ал жагыңыздар анда үлгү болорлук экен, себеби кыргызда жакшы сөз бар. Эр жигиттин ачуусу бар, кеги жок дегенчи. Эч качан бирөөгө мындай кек сактап, кекенип, мындай ушуга көрсөтпөсөм, ушуга мындай кылбасам деп артынан түшүп, эч качан андай кылбаш керек экен. Ким эле болбосун. Ал үй бүлө эмес, такыр эле башка тааныбаган киши менен деле кичине араздашып, кичине мамиле туура эмес болуп калса, мындай
Кудайга койдум деп эле Кудайга тапшырып коюш керек экен да. Ошондо адам баягы психологдордун же болбосо башка дарыгерлердин айтымында деле ошондой адамдар көбүрөөк жашайт деген далилдер бар да. Эгер канчалык ачууланып бирөөгө кекенип бирөөгө ушундай болуп жүрсө ошонун баары жүк болуп эле энергиянын баарын алат экен да. Ал жагынан сиздерден үлгү алчу баягы уул кыздарыңыздар, келечектеги жаштар көп болсун деп тилек кылалы. Анан эми үй бүлө болгондон кийин баягы бала чакалуу болуп, анан ошол балдарга тарбия берүүдө дагы бир өзүнчө бир ыкмалар болот эмеспи? Мисалы, элден өзгөчөрөөк, балким башка методдорду колдоносузбу? Өзүңүз баягы мугалим болгондон кийин бала тарбиялоодогу өзгөчөлүктөргө айтсаңыз, ошол баланын ошол бала бакчадагы курагынан баштап кандай тарбияладыңыз балдарды? Менин ата-энелер келгенде мен сразу эле айтам, биз сен, мен и бала, биз үч бурчтук неме иштейбиз, фундамент. Мына бул жерден башталат фундамент. Ошон үчүн дайыма үчөөбүз бирге бололу. Ыр жаттатканда да, ыр жатканда сөзүбүз бир болсун да. Сөзүбүз бир, ыр жаттатуу менен ыр жаттоо бирге кыймылдайт биякта немечи. Анан кийин сүрөт тартуу, уже боёкторду биле баштайт, коомдо эмне неме айлана чөйрөдөгү бак-дарактар, эмне кандай өңдөө, бүттүн туура бериш керек да. Баягы немелери, боёктордучу. Ошентип үч бурчтук болуп иштеп эле биз аябай жыйынтыкты жакшы алам мен. Негизичи 480 саат берем. 480 сааттын жыйынтыгы эң сонун болот. Негизи менин ошо мектебимдеги окуучулар ошо биринчи класска барганга чейин 35 сөз окуп коет минутасына. Ошого чейин жеткизгенге мен ошо аябай неме аракет кылам. Көбүнчө ата-эненин немеси менен. Эгер ата-эне макул болсо, мен ушул келгенде эле мен ушундай немен ушундай неме алам да, сүйлөшө алам. Жакшы окутам десең, сен мен неме менен бол дейм да. Мен айтуу менен бол, убакытты текке кетирбейли, ушундай ыкма менен алып кетем. Анан результат болот. Үч бурчтук менен келсек, ошондой эң жакшы биз немени алабыз, жыйынтыкты алабыз деп сүйлөшөм. Ошонун жыйынтыгын алып жатабыз. Азыр жакшы жемишин берип атат. Жемишин берип атат. Эч кандай мындай ата-энелерден неме жок. Мындай туура эмес жалп деп коебуз, не деп коебуз. Ушундай немелер жок да. Негизи мен ошо минутамен да окутуп жибергенге мен ошо убакытты ошодон утам да. Жакшы. Анан эми бул сиз тарбиялап аткан балдар жөнүндө болду. Өзүңүздүн балдар жөнүндө айтсаңыз, кээде бир балдар эми ал учурда баягы эсиңдеби дегенибиз ошол да. Эстейбиз да. Ушу балдарым кичинекей кезде мындай кылчу элем. Кийин ошого көзүм жетип, ушу жерлеримди андай кылган туура эмес экенин билдим. Же болбосо ушу жерлеримди мен туура кылып жүрүптүрмүн деп, улам убакыттын өтүшү менен адам тажрыйба алат да жашоодончу. Ушулар боюнча бөлүшсөңүз, балдарыңыз азыр эми очор бачар болуп, үй бүлөлүү болуп, неберелерди көрүп атасыздар да. Аларга дагы туура багыт берилиш үчүн ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Биз ошо мурдараак биз эле өзүбүз бала болгонбуз да. Анан бир аз биз катуураак кармап коюптурбуз да. Балдардычы. Учурунда баягы чапканчылык менен чапкан учурда чап баягы билдирчик да, туура эместичи. Анан ошо бизге билинчи деле эмес, кийин балдар айтып атпай апасыздар, биз ушунчунуздар эле го, биз азыр башкача тарбиялайбыз депчи, кыздарым ушинтет да. Анан кийин эми тарбия деген ушундай экен деп биз деле жакшы билбейбиз да ал убакта. Эми акырындык менен ооба ушундай биз деле үйрөнүп келатабыз эми. Эми биздин деле ушундай туура эмес жактарды силер алып таштагыла, туура жактарын алып кете бергиле. Эчтеке эмес, биздин деле ошол убакта ошондой тарбия болгон. Биз көргөнбүз да баягы өзүнүн үй бүлөдөн ушинтип, ушунса ушундай болот деп. Анан кийин ушуларды айтып калышат да. Эсинде калгандарды айтат. Эсинде калгандарын, бирок биз туура эле тарбия беребиз да. Ошо какыс кукус кылган деле туура экен, ошо биз ошол учурда билдиргенбиз да. Бул туура эмес экен. Ошону балдар айтат да, азыр биз башкачараак тарбиялайбыз деп. Анан өзүңөр үй бүлөсүңөр, өзүңөр чечесиңер. Биздин убакта ушундай болчу, биз ошону тарбиялап, силер эмне жаман болдуңар. Мына баарыңарды окуттук, бутка тургуздук дейбиз да. Ушундай бир
тартиптүү болуп өстү да. Ооба. Буларчы абдан тартиптүү болуп өстү. Туура эмес жака басышкан жок. Жанагындай вечер, жанагындай бирдеке деген жака вообще кыйшайткан жок. Өзүм мектепте иштегенмин да. Зыңк кармачын да булардын. Бул мугалимдин балдары дагы ошондой өзүнөн өзү түзөлөт да. Ата-энем уят кылбайын деп. Анан кийин ушундай негизичи. Бир уулубуз бар деп атасыздар, бир уул анан 3 кызбы? 4 кыз, анан уулду тарбиялоодо мына Бидилбек байкебиз дагы көп тажрыйбага ээ болсо керек. Себеби мына атам өтө мындай бир сүрдүү каардуу киши болчу деп атпайбы? Анан ошо атадан балага муунга берилет да, акырындык менен болсо дагы канча бир пайызы берилет. Анан уулуңузду тарбиялоодо, баягы жигиттик мүнөзгө үйрөтүп, тарбиялоодо эмнелерге мындай көбүрөөк көңүл бурдуңуз да? Себеби өсүп келаткан жаштарга дагы мындай бир үлгү иретинде аларга сабак болсун деп атам да. Ошентип балалуу болдук. Ал убакта ата-энебиздин көзү тирүү. Ата дегис дейт. Атамчы. Папа дебей, Папа дебей. Жок, алар мен балам деп атам да. Чоң атаң бул чоң апаң. Мен атаңмын, бул апаң десем, кара баланын атасы болуп калган деп. Ал кезде ошондой эмес беле, баланы дагы ата-эненин көзүнчө эркелете албай, Мен туура тарбиялайм дедим ата. Ушу жериңиз туура эмес. Анткени туугандарды көрөбүз да, өзүнүн атасын аке дейт. Апасын жеңе дейт. Анан чоң атасын, чоң апасын көзү өтүп кеткенден кийин апасын апа дей албай, атасын ата дей албай кыйналат бала. Анан ошону айттым да. Туура эмес да. Көрүп атпайсызбы? Апасынын атынан айткандар бар, атасынын атынан айткандар бар. Силердин көзүңөр өткөндөн кийин менин балдарымда неберелериң ошондой болот. Туура эмес да. Сиз ата болсоңуз, чоң ата каяка кетет? Улуңуз апа болсо чоң эне деген каяка кетет? Китепте жазылуу нерсе, булар каяка кетет? Өзүнүн атасынын апасы, атасы менен апасы каяка кетет? Китепте жазылып турат да. Атасын ата дейт, апасын апа, чоң апаны чоң апа, чоң ата дейт. Орустар деле ошол дедушка, бабушка деп айтылат. Мен балдардын баарын туура тарбиялайм дедим. Чоң атаны чоң ата деп, атаны ата деп. Анан ошентип жеңип кеттим. Туура деген экен да. Ошончолук катаал кишини дагы мындай макулдатыпсыз да. Таарынып жүрдү. Бизди папа, анан мама дегиси келди да. Анткени биз ошо богослов деген орустар аралашып жашаганбыз да. Анан биз бул болбогойду. Мен унчукпайм да. Эми келин чыкса да оор жетип да тиги ата-энелерге. Байкем балдары абай дейт, анарбай да. Баары абай дейт. Мама дейт. Ошондой болот мындай. Жок, мен ага макул эмесмин. Мен ушундай тарбиялап. Эми бул мындай да, мунун себеби дагы болуш керек. Себеби бул ата десе, мындай илгери чоң аталар балдардын неберелерин мындай небере ысык болот деп коет го, баары небере таттуу болот депчи балаңан дагы деп. Анткени эмне үчүн десе, баягы илгертен келаткан салт ушундай окшойт. Ушундай да негизи. Баласын убагында баягы атасынан кичине ийменип, жакшы эркелетип, аны мындай бир жүрү деп эшитип алып, ат мингенди, атты окуганды же башканы үйрөтө алган эмес да баласыначы. Мындай жакшы бооруна кысып эркелеткен дагы кичине ыңгайсыз болгон атасын көзүнчө. Ошентип келип анан ошенте албай калып, анан ошо баласынын баласы небересин анан эч ким тоскоолдук кылбайт да. Жакын бооруна кысып неберем деп ошого болгонун берип, болгон өнөрүн үйрөтүп, ушинткен үчүн бул небере менен чоң атанын ортосунда жакындык ушунчалык болуп калган үчүн, анан эмнеге мени ата дебейт деп чоң ата деген кишини алысыраактай сезилген үчүн анан ата деткиси келгенби дейм да чоң аталардынчы. Ата дегиси келип, анан чоң энелер болсо апа дегистиргиси келип, ушундай бир сезим болгон окшойт да. Анан эми сиз айткандагы туура, баягы атаны ата деш керек, чоң атаны чоң ата деш керек деген. Бул эми өзүнүн баягы муунга берилип келаткан салт да. Анан балдарды тарбиялоодо, небере тарбиялоодо, мына өзүңүздөр дагы балдар тарбиялап келатасыздар, небере тарбиялоодо, мына ушул жогоруда айтылган нерселер байкалып жатабы? Анан баягы небере
ызык болот. Небере аябай чоң ата менен чоң энеге, тай ата менен тай энеге жакын болот деп калышат да. Анан эми ошол сезимдерди айтсаңыздар, небере биринчи небере төрөлгөндө кандай сезимдер болду? Баягы биринчи бала төрөлгөн менен биринчи небере төрөлгөндүн айырмасы кандай экен? Ушулар жөнүндө айтсаңыздар. Sen айтасыңбы? Ооба, биз азырынча биздин кыз колубузда жакында бөлүнөт. Бирок аябай сонунда, ысык тим эле. Кечкире эле ошону айтып эле, ошо кылыктарын айтып эле бүтпөйбүз да. Ооба. Анан не берериңди билбейсиң да. Ошо бир жактан келип атканда да ошону ойлоп турасың. Анан кийин кызым 19 жашта да, кичинекей кызым. Сразу танат, а менчи дейт. Сен уже 18 толдуң, чоңоюп калдың уже деп. Бирок кадимкидей эле ал өзүнүн баягы немесин бербейт да, кызганычынчы. Атаандаш көрөт ушу кичинекей баланы. Булар башка да депчи. Булар эми башка немеде. Кичүүсү 18-те да азыр, 18-те. Анан бирок небереники аябай сонунда. Кыз болсо да анткени колумда өсүп калды да. Колумда өсүп калды. Тим эле башкача. Башкача эми айта албайм да эми. Не берем деп аты эле айтып атпайбы? Не береримди билбейсиң. Не берем, бир жакка чыгып келсек да, биринчи ошо Даниэлди ойлойбуз да, ошого бирдеке алып барайынчы деп ошо өзүнчө демейт. А тиги кызым уже чоңоюп калды, аны эстесек ал баягыдай эле өзүн ойлойт экен да. Ошо айырмасы ошо. Айырмасы. Анан бул жерде жашоодо жубайлар бири-бири менен болгон баягы ортодогу ысык мамилени бир өчүрбөй сактап калып, ошону түбөлүккө сактап, өмүр бою сактаган үй бүлөлөр бактылуу деп эсептелет да. Анан ошол мамилени сактап калуудагы бир эрежелер дей бербей, мындайча айтканда эмнелерге көңүл бурсак болот? Баягы жаш үй бүлөлөр же үйлөнөбүз деген жаштар бар. Ошолорго кичине болсо дагы бир аз сабак болуп калабы деген үмүттөбүз да. Ошол ушунча жылдан бери, мына 86-жылдан бери, мына бир топ убакыт өтүп, 40 жылга жакын убакыт болуптур. 37 жыл болуптур. 37 жылдан бери ушу бир үйдө ушул небере чөбөрө тап бир үйдө түтүн булатып аткандын сыры эмнеде, нелерге көңүл буруш керек экен деген баягы суроо туулат да. Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз, Бийлибек байке өзүңүз. Албетте өзүңдүн ата энеңдин атын өчүрбөй, атына наалаты келтирбей, баланчанын баласы дегизбей. Баланчанын баласы жакшы деген немеге аракет кыласың да, бул турат көкүрөктө. Анан өзүң ата энеңди көрдүң, алардын тарбиясын көрдүң. Ошо ата энемдей болсо экен, менде ушундай мыкты болсом экен, балдарым ушундай болсо экен, менден да мыкты болсо экен деген ойлор келет. Убакыт өтө ошо чоңое баштайт, билгениңди үйрөтө баштайсың. Не дейсиң? Жаман жагымды албай, жакшы жагымды ал дейсиң. Дайыма эле түз жүрбөйсүң да. Балдардан да ойлобогон суроолорду угуп каласың. Неге мындай деген? Эми ошондой болот. Жаман жагымды албай, жакшы жагымды ал. Менден да мыкты бол дейм. Өзгөчө баягы бала укканын эмес, көргөнүн көбүрөөк жасайт экен да. Өзгөчө мындай өсүп келаткан балдар айтканыңды канчалык кабыл алат билбейм, бирок көргөнүн даана туурайт экен да. Ошон үчүн адам баягы балдар чоңоюп келатат деп өзүн түздөп, жубайлар балдарыбыз кичине чоңоюп калды, кичине сүйлөшкөндө байкап сүйлөшүшүбүз керек экен деген нерселерди көп укчу элем да. Мен баягы студент кездерде бир байкелерсине барып калганда, эмнеге ушинтет дечүмүн, кийин баягы балам балалангондо билесиң дегендей, ушу балдарды көргөндө, балдарың чоңоюп, сөзгө түшүнүп, балдарың да бардык нерсе көз жете баштаганда, өзүңөн өзүң эле тартылып эле, өзүңөн өзүң мындай түзөлө баштайт экенсиң да. Ушул жагынан сиздердин тажрыйба мол болсо керек, Эми болушунча бар эми, жок эмес. Бул жагынан сегилже өзүңүз дагы ой бөлүшсөңүз. Ушул балдарга үлгү көрсөтүүдө кандай бир эрежелерге, мындай бир
кандай нерселерге көңүл бурсак болот. Себеби ошол нерсе балдардын эртең үй бүлө куруп, алардын жашап кетишине мына жантан бери мамилени ызыктын кантип сактап калабыз деп атпайбызбы? Ошол нерсени балдарга кантип өткөрүп бериш керек? Ооба. Мен ошо азыр колумда бир кызым ошо күйөө балам менен жашайт убактылуу да. Негизи 3 баласынан эле бизден үй салышты бир алысыраак болду, эми жакында башка үй алайын деп атат да. Бир үй алысыраак жакта. Анан кийин мен кызыма постоянно экөө отурганда эле айтып отурам. Атаң кандай мени сыйлайт? Мен атаңды кандай сыйлайм? Айзат да кызым. Сен жатканда Азиздин үстүн жаап кой. Мен атаң вообще мен үстүн ачык калтырбайм. Ошо тегеренип эле атаң деп. Сен канчалык ошо биз жазып аткан бул үлгү, тарбия. Биз деле ушундай жагыбызды алсаңар, эң сонун жашайсыңар. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Сыйлагының мына Азиз жакшы бала. Жакшы жердин баласы. Деп ушул жакты биз көбүрөөк айтабыз да. Көбүнчө биз кандай десек эми бизде болгон эле ушу биздин жашообуз ушу экөөбүздүн кылган мамилебиз карап отурсак аябай эле туура эле кетип атыптыр да. Туура эле кетип атыптыр. Аны кээде өздөрү айтып коет. Кээ бир үй бүлөлөрдө мындай эмес, андай эмес деп. Значит, бизде чоң ата, чоң апа биз мурунку поколениядагы немелерди туура жактарын алганбыз. Жакшы үй бүлөгө келдим мен. Мен өзүмдө үй бүлөм аябай мыкты чоң нем атам өзү молдо болчу. Намаз окушчу апам. Атамды мен билем ошо сары тонду кийгизип аттын үстүнө мингизип камчысын берип кетип аткан эсимде да. Атам болуп эшетинем десе, жок, но тонду кийип элдин арасына жакшынакай болуп барыш керек деп мен апам камчысын карматып узатчы да. Сиз баа кичирээк кезиңизде кичирээк ошо эсимде да. Анан эми ошону көргөн деме мен жасайм да ошону. Мен эми ушул бүт эле туура экен да, карап отурсам эми ошону андай эми ат мингиз албайт дейм биз шаарда жашаганда эми кыздарга ошо башка жагын, туура жагын үйрөтөм да. Негизи 3 күйөө балам бар, 3-өө тең жакшы. Анткени кыздарым мендикин көргөндө бизди көрүп элесилер. Жашай бергиле, даяр эле неме. Жүрсеңер эле болду. Эч убакта үйдөн уруш чыккан күндө да учпагыла. Басып койгонго аракет кылгыла. Анткени бир күндүк ошо уруш 1 айлык немен туура эмес жактарды алып келет. Казыр 2 кургагынча деген бул туп-туура мурунку эле ата бабабыздан келген туура жашап атабыз. Силер деле кийинки немеңерге, урпактарыңарга ушинтип алып кете бересиңер. Жакшы тарбия негизи деп. Ошо мен өтө бактылуу энемин. Биринчиденчи, бактылуу үй бүлөмүн. Мен аябай өзүмдүн кожоюмду сыйлайм. Жолдоштордун арасында да эч кандай муну кандай десем, эч кандай уят кылбайм. Түндө келсе казанымды асап коюп, ушундай да негизи билбейм, менде ушундай нерсе көп экен да, негизичи ушундай нерсе. Мындай кыргызда жакшы сөз бар. Аялдын жакшысы эркектин жеңинен, эркектин жакшысы аялдын өңүнөн деп коет. Анан дагы бир жакшы сөз бар. 2 жакшы туш болбойт. Эгер 2 жакшы туш болсо чамгарак ыш болбойт дейт. Бул дагы баягы кыргызда илгертен бери келаткан сиздер айткан баягы жазылбаган мыйзамдар, салт сана, каада салт дегендей бардык нерселер ошол кыргыздын маданияты, менталитети түпкүрдөн келаткан. Ошону туура сактап, ошону эскидеп жерибей, ошол нерсени бүгүнкү күнгө чейин туура сактаган үй бүлөлөр демек ыймандуу, ошол эле учурда сыйчыл, ошол эле учурда адамга кылган мамилеси орду менен сылык, эч качан бирөөгө мындай бир корс болбо, ороңдоп катып сүйлөбө деп үйрөтчү эле да. Үйгө киши келгенде чуркап барып айтпаса деле, баягы илгери боз үйдө, жайлоодо жашаганда чуркап барып атын ала коюп, атын мамыга байлап, кириңиз деп, үйгө киргизип, кымыз сунуп дегендей. Каныбаган эле жолоочуга. Кыргыздын салты негизи башкалар таңга турган эле салт, эрежелери көп да. Ушул нерсени балдарга үйрөтө жүрүүбүз биздин баягы милдетибиз да. Анан сиздин жогоруда баягы жеке мектебиңиз боюнча сөз болуп калды. Ушуга кайрылып келсек, бул жерде канча жаштан аласыз жана мындай бир кандай шарттар менен кабыл алып, анан кандай кылып окутасыз, ушул боюнча бир кененирээк айтып берсеңиз.
Биз ошо мектепке даярдоо деген 13 жылдан бери иштеп келе жатам. Башында ошо детсад менен бала бакча менен ачкам. Анан кийин кыздарым, жардамчыларым баары өздөрүнүн турмушун куруп кеткенден жалгыз калдым. Анан кийин ошо неме жакка өтүп кеттим. Ошо тарбиялоо жаккачы, ошо подготовка школага. Мектепке даярдоо, мектепке даярдоо. Анан үй ичинен эле неме этип баштагам. Анан кийин өзүнүн коронун ичине эле ошо 2 этаж 9-6 помещение салдым. Быйыл кирип иштеп атам. Бардык шарттар менен бүттүнү өзүм алдым. Негизи бизге негизи айыл өкмөт жардамдашыш керек да. Бирок бу жерде мен аларга карабай эле өзүм бүттүк неменин баарын өзүмөн неметип чыгарып, азыр жакшы мыкты мугалим деген неме алдым, ардак грамотасын алдым. Бул жерде айыл өкмөтү жиберди меничи. Ошого чейин жетиштим, ошол жерде коомдо, жыл массивде ушундай иштеп жатам. Негизи элдер аябай неме ыраазы, балдарым жакшы, менин эле балдарым. Мен лидер кылып даярдап берем дейм, ошо лидерликке даярдап берем. Ошо мектепти де лидер. Кийин келип мага ыраазычылыгын айтат да. Жөн эле мектепке даярдык эмес, андан да чоң нерселер даярдап экенсиз. Мен уксаңар, мен лидерликке даярдап берем. Ал жерде мыкты болот. Бирок туура ошондой болот да менин балдарым. Канча баланы бир учурда окутуп атасыз? Ошондо канча бала жана сыйымдуулугу ошол имаратыңыздын? 20. 20 бала, бир учурда 20 бала. Ошол 6 жаштан алып анан 7 жашка чейин окутасыз же кандай? Бу жерде негизи 5,5 жаштан баштап алып берем. 6 жаш, кээбилер 6 жашка барат, кээбилер 7 жашка барат. Ошо бергенине жараша алып берем. Негизи менин китебим ошо 5 жаштан башталат, 5,5 жаштан. Ошо немети ошо 480 саат 9 айлык курс. 9 айда. Эгер мыктылар, ата-эне мыкты болуп кетсе, мен 5 айда бүтүрүп салам, 4 айда. Ата-эненин жардамы керек экен. Анан баланын кабыл алуусунда кийин кетет дедичи. Кийин кетет, анан үйдө ата-эне талыкпай эмгектениш керек, тоже жалкоолукту коюп, ар жака бер жака жибербей, ошо мен айткандай болсо, мен 5 айда бүтүрүп коем. Баланын зээнине жараша турат. Ошонун кабыл алуусу өзүнүн немесине жараша. Анан бул жерде жогоруда да сөз кылдык, баягы кыргыздын салт санаасы, кыргыздын те нукуралуулугу, салттуулугу, нарктуулугу депчи. Бул балдарды окутууда негизи адам өсүп чоңойгонго чейин ошол бала бакча курагындагы баланын тарбиясы ошол адамдын пайдубалы, мындайча айтканда фундаменти болуп берет да. Ошол тарбия, ошол билим, ошол демек пайдубалы бекем курулбаса, пайдубалы бекем куюлуп мындай бир мыкты болбосо, баланын эртеңине сөз таасир этип коюшу мүмкүн да. Бул жагынан алып караганда сиз ошол балдарга кыргыздын баягы улуттук, баягы мындайча айтканда наркын, улуттук нарк насилин сиңирүүдө кандай ыкмаларды колдонуп жатасыз? Бизде көбүнчө эле бул жерде менин сабагымда өтүп аткан негизинде ыр, анан жомок. Ыр жаттоо, анан кийин жомок айтуу, анан кийин пианинода ойнойт менин кызым. Ошон боюнча баягы туура тургузуп, туура ырдатуу. Ыргакка түшүү, туура темпмен туура ырдатуу. Анан кийин жомок айтып берүү, анан кайра жомокту адам айттыруу, кайра айтып берет. Түшүнгөнүн айтып берүү. Үйүнө барып ата-энелер менен жомок айтат. Да, эми ата-энелерге айтып бердим, көрүнүш керек дейишип жүрүп аткан. Анан кайра мага бала эске тутмаганчалык менен кайра мага жомокту кайра мага кайталап айтып берет. Ушундай эле ыргак менен кете берем. Анан сүрөт тартуу боюнча өзгөчө боекторду үйрөтөм. Боекторду мисалы ар бир жалбырак мисалы жыл неме времена года деп коет го жанагы. Ошонун жазында кандай болот жалбырагы, жайында, күзүндө, анан кышында дегендейчи. Ушул жаратылыштын ошо кубулуштардагы немелерин баарын үйрөтөм. Балдарга үйрөтөм. Бул негизи балдардын акыл эсинин, эске тутумун өстүрүүдө өтө чоң баягы жардамын тийгизет. Мисалы бүгүнкү күндө балдар ушул телефондон эле баш көтөрбөй калбадыбы? Илгери дегенде биздин бала кез, мындайча айтканда илгери деп койсок болот деп биз ошо мектеп жашында же мектепке бара элек же бир башталгыч класс кезибизде телефон эмес, керек болсо
телевизорго деле көп телевизорго жок ал кезде биз бала кезде чыгып калган, бирок ага деле көп кызыгыбыз жок. Ошо сыртка чыгып ойногон бизге кызык эле да. Ошо чүк ойноп, ошондой эле бир чыбыктан ат минип алып, ошо улак тартып ойноп, же болбосо бирибиз менен жарышып ойноп, ошо көчөнү чаңдатып эле. Бул баланын мындай бир физический деп коебуз, дене боюна дагы кыймыл керек экен да баары бирчи. Анан жана кичинекей балдардын жанагы ооруп калганы, башканын баары ошол жана кыймылсыздыктан келип чыгат экен. Анан жанагы балдар оюндун дагы өзүнүн баягы философиялык баягы маанилери көп да. Ар бир оюн, мисалы ордонун же башканын дегендей. Анан сиз ошол балдарды окуп жатканда бир оюндарды да ойнотсоңуз керек анда. Оюн ойнотуп, мындай бир балдардын баягы кызыгуусун арттыруу максатындачы. Бул жерде мен шахмат кошуп койгом да. Шахмат ошо бир жарым саат шахмат ойношот. Шашки да, шашкиден баштайбыз. Анан 5 минута деген болот, жана ырдап колдор чарчаганда неметкенде тургузуп алып, жана немет жазат го. Гимнастика. Ошо физический жана гимнастика ошол. Анан ошо шашкиден баштап атам. Шашкиден ошо бир аз шашкини ойнотуп коем. Анан ошо дене тарбияда ошо эшикке бир аз чыгып ойношот. Коро деле ойношуп, баары бир жана ырлары бар. Ошо менен ырдап. Азыр ушундай шартта эле өтүп атабыз биз эми. Бул эми эң негизгиси сиздин баягы милдетиңиз ошо мектепке даярдап, ошо мектепке барган балдар жана өзүңүз айткандай лидерликке. Ошол жердеги балдардан артта калып калбай, балдардын алды болуп окуганга, алдыңкы топто жүргөнгө баягы психологиялык жактан дагы чоң даярдык болуп аткан экен да. Ооба. Абдан туура. Анткени бирден даярданып барбаса, мектепте азыр бир партада 40тан отуруп атпайбы? Бир класста элечи, жетише албайт. Анткени программадан артта калган бала уже кийинки немеге жетише албай эле, уже кала берет. Кала берип, анан кийин мектепке баргысы да келбей калат да. Мен көбүнчө ата-энелер менен ушул жөнүндө өтөм да. Азыр неме даярдап атабы, мына фундамент деген, мына бул фундамент пайдалуу. Пайдалуу бекен болбосо, жок. Бул ары алып кете албайт. Азыр даяр эле окуп баш керек. Барганда эле ал жакта альпен шар окуп кетиш керек. Скорочтение дегеним да бар ошо. Неметип жана окуй албаган балдар келет да, алар менен окуйт. Эчтеке билбей деле келишет. Мектепке барган менен жок аякта. Немеси кандай эми бул жерде угармандарга да кызык болуп атса керек, теңдик жаңы конушунда, Анан биздики алтын казык. Алтын казык да, алтын казыкта. Ошо теңдик алтын казыктын балдары көп барат да. Анан төлөмүн да айта кетсеңиз, бир баланын төлөмү канча? Бир баланын төлөмү 3000. 3000 бир айгабы? Бир айга. Ошондо 5 ай же 9 ай окуйт да? Ооба. Анда улуу урматтуу угармандар, эгерде ошол алтын казык, теңдик жакта жашап балдарыбызды бир мектепке даярдатат элек десеңиздер, мына Сыягүл эжебиз өзүнүн жеке мектебинде сиздерди кабыл алууга даяр. Ал жерде мына өзүңүздөр жогоруда угуп жаткандай ошол кыргыздын куралуулугун максат кылып, ошол салт санаага, анан ошол учурда ошол жомокторду окуп берип, ошолорду кайра өзүнө айттырып, анан балдардын баягы эске тутумун, көркөм ой жүгүртүүсүн өстүрүү жагынан бул Сыягүл эженин методу, ыкмасы аябай пайдасын берет деген ишеничтебиз. Анда биздин да убактыбыз баягы кичине соңуна жетип келатат. Анда соңунда бир салт болуп калган бир жакшы сурообуз бар да, ушу мына Бидилбек байке болсо жигиттерге Сыягүл эже мындай бир кыздарга келечекте турмуш курабыз деген, же болбосо жаңы үйлөнгөн жубайларга болсун бир үлгү насаат иретинде эмнелерге көңүл буруш керек баягы үйлөнчү бала, же болбосо үйлөнгөндөн кийин кандай кылып жашоону башташ керек, бир кыскача айтып өтсөңүз, жигиттер кандай болуш керек деген мааниде. Жакшы болот. Мен бойдок кезим андай үйлөнө элекмин, Сучарга, район суд чарбасында техник болуп иштеп жүрөм. Анан талаага велосипед менен суу катты, эгин суу катты текшергени баратам да. Жолу баратсам, абышка, илгерки абышка уй кайтарып жүрөт.
Ana men salam berip ötüp kettim. Barıp tekşerip kayra oşo jol menen kelatam da. Kelatsam ağışka taldın kölünkesine dasturkanın jayıp düşkü tamağın şeyinde oturdu da. Ay balam beri kayrıl dedi. Anan aksakal kişi aytkandan keyin barış gerek da. Saltmayınca. Oldu bir şey çakırgana yapıp barayın da sıraşıp otur dedi. Düşük olup kaldı. Otur menen çay iç. Anan keyin bara veresin dedi. Otur onun kimdin balasın kayaktan uruğun kim dep soradı. Ayttım tanıyıp eken çoğ ataların kim? Çoğ ataların da tanıyıp eken eski kişi eken da. Oşol kalkaslaştırуу bagы sapkaslaştыруу убагында birinci traktoристтердин бири экен. Түйү казак киши экен. Кыргызстанда туруп калган бала чака неберелери бар. Ай балам, үйлөндүңбү дейт. Жок, үйлөнөйүн деп атам. Үйлөнсөң менин айтканымды кулагыңа түйүп ал деди. Bir atam süйтүп айтты эле деп şu мен айтканымды кылсаң жашооң керемет болот. Бирөөдүн кызы дейт. Ал да бирөөдүн кызы алып эштеп үйлөнөсүң дейт. Жана көрүп жатырмын дейт. Үйлөнүп анан катын башкарат деп аракты ичип алып жакшы нерселерди кылбайт дейт да, жакшы нерсе. Арак жакшы нерсеге алып барбайт дейт. Арак ичпе деди. Сылай бер деди. Ömrüңдө эң жакын ошол болот жарым. Сыйырды да сыласаң жакшы сыйыр болот. Уруп соксаң ал мал болбойт, ал сүт да бербейт, семирбейт, ал мал болбойт. Эсиңде болсун, сылай бер. Анан кийин үйрөнөт. Ал чөйрөгө үйрөнгөндөн кийин ягында бир нерсе болса өзүнүн тирилигин анан өзү кылып кетет. Ошо эсиңде болсун деп. Эмнегедир ошо эми ушуну айта турган болдум, жана жаштар үйлөнүп чыгып калат. Анан кийин каалоо тилегиң десе ушундай бир атам айтып эле деп эсиңде сакта деди эле, муну айтып жүрөм. Бул эми сиздин мындай эсиңизде калган жакшы жери 40 жыл илгерки нерсени ошо үйлөнө элек кезиңиздеги 40 жыл мындайча айтканда 40 жыл деле оңой жыл эмес да. Ошондон берки ошол аксакалдын айткан насааты эң кичи эсиңизде калганы дагы бул келечекте ошол үй бүлө куруп жашоо кургандан кийинки жашооңузга таасирин тийгизди да. Ошон үчүн кийинки жаштарга да таасирин тийгизет деген ишеничтебиз. Анда ошол кыздарга бир кыскача бир үлгү насаат иретинде бир кеңеш бере кетсеңиз. Мен деле ошо баягы биздин апалар айтып калчу да, аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы депчи. Сен ар дайым аял киши баягы эркектин жардамчысы да, сен эч убакта тирешпе депчи. Чыр эки кишиден тең болот. Бирок ошондо да сен кечирим бере берсең, кечирим бардыгына жагат. Кудайга да жаккан иш. Сен кечиримди бере бер, сени карап эле ал өзү түзөлө берет. Өзүн туура эмес иш кылган ал эстейт. Анткени ал да пенде, сен да пендесиң. Ошо эң алды ушу Кудайга жаккан кечирим. Жакшы. Жакшы, эң жакшы кеңеш болду. Жанагы ачуу үчүн үй бүлөнүн эшигин кабыл алса жетет сүйүү чечимин. Бирок аны сактайм десең түбөлүк болсун сенде чыдам менен кечирим деген 4 сап менен ушул биздин бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Эсиңдеби уктуруусунун бүгүнкү коноктору гидрогеолог байкебиз Тажибаев Бийдилбек жана мугалим жеке мектептин уюштуруучусу, негиздөөчүсү Тажибаева Сыягүл эжекебиз болду. Мына келечектеги үй бүлө курам деген жаштарга жана жаңы үй бүлө курган жубайларга үлгү иретинде бүгүнкү эфирибиз өз максатына жетти деп ойлойбуз. Кайрадан кийинки 5-күндөн жолукканча сак саламатта болуңуздар.